Салам мекендештер, арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Кайрадан жалпак тил менен силерге мыйзам жөнүндө миграция жаатында маалыматтарды беребиз. Сөз баштарынын астында биздин YouTube жана Telegram каналга катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеги мигранттарга эң керектүү маалыматтарды биздин расмий каналдан алабыз. Урматтуу мекендештер, көп биздин жарандар чалып атат, жазып атат, комментарийлерге жазып атат. Миграционный картанын аркасында печать коюлуш абзелби, абзел эмеспи, сөз коюш керекпи же кереги жокпу, кайдан койдуруш керек, эмне кылыш керек, миграционный картаны жоготуп алса эмне болот, миграционный картаны цель въезданы башка киргизип алса эмне болот, фамилия аты туура эмес жазылып калса кандай болот деген көптөгөн ошо миграциялык карта боюнча суроолор бар. Ошо боюнча силер менен жалпак сөз менен кененирээк бүгүн талкуу кылалы. Кирип атканда Россия Федерациясына эң биринчи документ бул ошол чек арадан миграциялык картаны берет. Ал жактан цель въезда же жумуш, же частный визит, же туризм, же болсо деловой визит, коммерческий визит деген бир нече пункттары бар. Ошонун негизинде көптөгөн биздин жарандар жумушка келет. Жумушка келип туруп работа дейт. Ошонун негизинде миграциялык картаны берет. Миграциялык картаны обязательно алып атканда бир сыра шашпай этпей эле, коркпой эле карап, окуп, фамилия атыңар туура жазылдыбы? Кээ бир жерде айпери кызы деген жерге мисалы үчүн атын жазып коет, же болбосо улуу деген жерге атын жазып коет. Ошонун тактап карап туруп, кайрадан сурап жазып бергендей кылып туруп, биринчи ошо документтерди алыңыздар. Андан кийин Россия Федерациясына киргенден кийин бир айдын ичинде миграциялык каттоого турасыңар. Ошонун негизинде эле анан кийин Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө, кыргызстандык жарандарга негизи миграциялык каттоо 3 айга турат мыйзам боюнча. Бирок кээ бир миграция өкүлдөрү МВД бир айга эле тилекке каршы коюп коет. Ал болсо бизди алмаштырып, таджик, өзбек, эмгек мигранттары менен алмаштырып, кыргызстандыктар болсо Евразия экономикалык бирикменин өкүлү катары эмгектенүүчү болуп эсептелет. Алар болсо эмгек мигранттарына бизге кошуп коет да, ошонун негизинде бир айга эле жасап калат. Негизи 3 айга мыйзам боюнча жасалыш керек. Бул болсо ошол полиция кызматкерлеринин МВДдагы өздөрүнүн кээ бир жерде мыйзамды толук билбеши дагы таасир этип калат. Ошонун негизинде 3 айга жасайт. 3 айдын негизинде жашынакай жумуштап, Сахаровадан бүт метасвидетельствонун баарын өтүп туруп, дактилоскопиянын баарын өтүп туруп, ошонун негизинде жумуштап, жумуш берүүчү менен эмгек келишим түзүп туруп, ошонун негизинде жашынакай иштеп, келишим мөөнөттү 9 айга чейин, андан 1 жылга чейин узартып туруп, эмгектенип жүрөт. Эми көп учурда азыр полиция кызматкерлери, банктардагы, сотуу операторлордогу ар бир миграциялык картанын аркасында печатьты көрсөтүңүздөр деп суранып калды. Мурда ошол 2020-2019 жылга чейин, 18 жылга чейин келген мекендештер билет, бул процедура бар эле. Ар бир миграционный картанын аркасына срок пребывания продлен деп туруп, печать коюп туруп, регистрацияны продление кылып атканда экөөнү чогуу алып барып, чогуу алып келип берчиле. Андан кийин бул нерсе жок болуп кеткен. Бирок 2021 жылдын 22 ноябрда Ички иштер министрлиги өзгөчө буйрук менен буйрук чыгарды. Буйруктун номери 926-20 пункт. Ошонун негизинде чет элдик жарандар виза өлкөлөрү эмес, Кыргызстандага кирет, сөзсүз түрдө миграциялык картанын аркасына печать койдуруш керек деген сөзсүз түрдө бул абзел болуп калды. Бул эми азыр 2 процедура болуп калды. Биринчи 3 айлык регистрация бүткөндөн кийин биринчи миграциялык картаны сөзсүз түрдө узартыш керек. Аны болсо кайдан кыласыңар? Ар бир райондо отдел по вопросам миграции деген жер бар. Бул болсо жашаган жерлерди жергиликтүүлөр билесиңер, же болсо жанагы МФЦ мои документы деген жерде ОВМ бар, отдел по вопросам мигранты. Ошол жерден эмгек келишимди көтөрүп барасыңар да, миграциялык картаны көтөрүп барасыңар да, ошонун негизинде аркасына печать коет. Андан кийин андан улам кийинки этап менен келген миграционный каттоону, миграциялык каттоону, регистрацияны 1 жылга узартасыңар. Эми бул сөзсүз болуп калды. Ошон үчүн көп мекендештер муну билбейт.
Урматтуу мекендештер, ийгиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз. Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү. Негизде жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын баары бар экен. Телефон номерим болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская, 36 корпус 1. Мен азырда жазып коем. Телефон номери болсо +7 991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалар кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө. Анан кийин жанагы миграциялык картаны жоготуп алсаңыздар, же болбосо цель въезданы өзгөртөм десеңиздер, фамилия атыңыздарды кирип атканда туура эмес жазып койсо, ошол эле МФЦга барып туруп, мои документы барып туруп, отдельный ОВМ, отдел по вопросу миграции МВДнын сотрудниги отурат. Ошонун негизинде эле мен алмаштырышым керек десеңер, алар силерге дубликат берет. Дубликатты алар кол менен эле жазат, ручка менен, кара ручка менен жазып туруп, үстүнө дубликат деп жазып дагы ошо неменин аркасында, миграциянын картанын аркасында печать коюп туруп, анан кызыл печатьтин дагы коюп коет. Ошол дубликат оригинал болуп эсептелет. Ошонун негизинде анан жашынакай чек арадан чыгып же узартып, ошо жаңы миграциялык карта менен жүрө бересиңер. Анан көп мекендештер айтып атат: учуп атканда миграциялык картамды жоготуп алып атам, учарда мен аэропорттон чыгарабы, чыгарбай коебу? Чыгарат, эч кандай маселе болбойт. Регистрацияларды сураса көрсөтөсүңөр, барып болчу миграциялык регистрациямды жоготуп алдым, мына жаңы эле жоготуп алдым, аэропортко кире атканда жоготуп алдым деп койсоңор деле эчтеке болбойт. Учуп атканда эч кандай тоскоолдук жок, силерди чыгарат мекендештер. Ошон үчүн миграциялык картанын аркасында жанагы 926-20 пункттун негизинде сөзсүз түрдө печать койдуруш керек. Бул уже абзел болуп калды. Бул боюнча толук маалыматты бердик деп ишенебиз. Анан урматтуу мекендештер, көп мекендештер бизде реестрге түшүп калып чыга элек. ОВМге баргыла десе барбайт, барса же бир документи туура эмес болуп калат, же кайсыл документ туура эмес экенин билбейт, ОВМде очерет. Эгерде чыга албай атсаңыздар, атайын юрист адвокаттар бар, силерге жардам берет. Телефон номерлери болсо +7 991 601 95 17. Ошо реестр боюнча эмгек акысын алат, бирок чыгарганга жардам берет. Болгону 74 000 кишиден тилекке каршы 3 эле миң киши чыгыптыр. Сентябрга чейин аракет кылып чыгып, мыйзамдашып алыңыздар мекендештер. Сак саламатта болуңуздар. Миграция жаатында суроолор болсо, миграционный карточка боюнча ушул видеонун астында сөзсүз түрдө же Телеграмга, же YouTube каналга комментарий калтырып коюңуз. Биз сөзсүз түрдө окуйбуз. Анан кийин ошол жерден жооп бербесек дагы кийинки выпускаларда тийиштүү суроолорго сөзсүз түрдө жооп беребиз. Көрүшкөнчө мекендештер, сак саламат болуңуздар.